Салам достор, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бардыгыбыз сүйүп жеген рулеттин жасалышын көрсөтүп бермекчимин. Анда мен менен бирге болуңуздар. 4 дана жумуртканы алып, агы менен сарысын ажыратып алабыз дагы. Агын болсо венчиктин жардамы менен аппак көбүк болгончо көбөртүп алабыз. Андан кийин 6 аш кашык шекерибизди аз-аздан кошуп, шекерибиз эрип кеткенче аралаштырабыз. Шекер кошулгандан кийин ушундай абалга келет. 4 дана жумурткабыздын сарысын бирден кошуп аралаштырабыз. Жумуртканын сарысын кошкондон кийин ушундай саргыч абалга келет. 150 грамм унубузга 1 пакет көбөртүүчүбүздү кошуп, жакшы аралаштырабыз дагы. Аралашмабызга аз-аздан кошуп, ушундай төмөндөн өйдөгө карай аралаштырабыз. Бисквит жасап атканда дайыма унду элеңиздер. Эленген un бисквиттин жакшы көтөрүлүп пышышына жардам берет. Биздин массабыз даяр болду. Мына ушундай коюу эмес же суюк эмес, орточо болот. Духовкага салганда 180 градуста 30-35 минут аралыгында пышат. Биринчи астын, анан үстүн бышырып алабыз. Мына биздин бисквит даяр болду. Эми ушул ысык абалында эле короп 20 мүнөткө коебуз. Жети 8 мл суубузга желатин кошобуз дагы, эригенче коюп коебуз. 4 аш кашык 20% каймак, ага 3 аш кашык сахарный пудра кошобуз дагы, аралаштырабыз. Абдан жакшы аралаштырып алгандан кийин желатин кошулган массабызды дагы кошуп, жакшы аралаштырабыз. Желатин бул кремдин суюлуп, рулеттин эки тарабынан кремдер чыгып кетпеш үчүн кремди жакшы кармап бергенге жардам берет. Андан кийин рулетибиздин ичине варенье коштум. Бул өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кошсоңуздар болот же кошпой деле койсоңуздар болот. Кремибизди бисквитибиздин үстүнө сүртүп чыгабыз. Кремибизди сүртүп чыккандан кийин эми бисквитибизди ороп, рулетибиз даяр болгондон кийин үстүн кооздоо өзүңүздүн каалооңузга жараша. Мен шоколаддуу глазур менен кооздоп чыктым. Сизге рецепт жаккан болсо, албетте лайк басың жана өз ой пикириңизди калтырыңыз. Поделиться кылып, өзүңүздүн досторуңуз менен дагы бөлүшүп коюңуз. Мен менен бирге болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолорго чейин саламатта болуңуздар.